Саламатсыңар балдар. Биз силер менен адеп сабагыбызды баштайбыз балдар. Алгач бүгүнкү сабагыбыздын темасы менен жана максаты менен тааныша алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Бүгүнкү сабакта биз Жусуп Баласагын жана билим тууралуу чыгармалар менен таанышабыз. Эске тутуу, ой жүгүртүү, кабыл алуу көңүлдөрүбүз калыптанат. Ошондой эле ыймандуу, адептүү, билимдүү болууга, улуулардын сөзүн сыйлай билүүгө тарбияланабыз балдар. Балдар, эмне үчүн билимдүү адамдар күчтүү болот? Бизге билим эмне үчүн керек балдар? Илим билимдин адам жашоосунда кандай мааниси бар экен? Келечекте мыкты адис болуш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуңар? Адамды сый-урматка бөлөгөн эмне? Бул байлыкпы же билимби балдар? Келгиле, бүгүнкү сабакта биз мына ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Билбегенди билгизген, мээге сезим киргизген, ак булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн. Мына балдар, көрдүңөрбү? Биз билимди көбүнчө китептен алат экенбиз. Ошон үчүн китепти окугандан тажабайлы балдар. Илим билим адамга, улутка кут алып келе турган улуу мүлк. Бүгүнкү компьютердин заманында ар тараптуу билим алууга умтулуп, китепти көп окугула. Байлыкка, сырткы кооздукка кызыкпастан, дүйнөнү таанып билүүгө, акыл, ой жүгүртүүлөрдү байытууга, келечекте мыкты адам болууга умтулгула балдар. Келгиле, анда китебибиздеги билим түгөнбөс байлык чыгармасы жөнүндө мен силерге окуп берейин. Бир кишинин 2 баласы бар эле. Атасы улуу баласын жакшы көрчү. Энчисин улуу баласына бермек болду. Энеси 2 баласын тең жакшы көрчү. Энчини экөөнө тең бөлүп бермек болду. Атасы энесинин тилине көнгөн жок. Аялын урушту. Ал качып бир кара чийдин түбүнө барып ыйлап отурду. Жолдон өтүп бара жаткан жолоочу энени көрдү. Эмне үчүн ыйлайсың? Деп сурады. Эне жай маанисин айтты. Жолоочу аңгемеге түшүнгөн соң бир аз ойлоно калды. Сиз бекер ыйлабаңыз. Кичи балаңызды окутуңуз. Билим түгөнбөгөн байлык дейт. Атанын дөөлөтү колдун кириндей бат эле жоголот, деди ал. Эне жолоочунун сөзүнө макул болду. Баласын окутту. Бала көп жылы тырышып окуду. Түрдүү өнөр үйрөндү. Өнөр аркасынан бай да болду. Агасы атанын дөөлөтүн күтө албай жакырланды. Абдан жарды болду. Акыры инисинен жардам сурады. Энеге баланын алалыгы жок. Билим түгөнбөс байлык деген экен. Өнөргө ээ болосуң окуу менен. Аз болсо да билимге пайда кенен деген сөз калган экен. Мына балдар, көрдүңөрбү? Бул бир туугандардын ата-энелери энчини кимге беришти? Улуу баласына беришти. Энеси эмне үчүн ыйлады? Жолоочу ага кандай кеңешин берди? Демек, жолоочу бул энеге жакшы кеңеш берген экен. Окуп билим алууга силер кызыгасыңарбы, балдар? Бул акыл тозбогон тон, билим түгөнбөгөн кен. Акылы бар билимди самайт. Билим адамдын канаты. Билим болбой, илим болбойт. Билимдүү болсоң озорсуң, билимсиз болсоң осолсуң, балдар. Мына көрдүңөрбү, балдар? Демек, биз байлыкка кызыкпай, билимге өз күчүбүз менен ээ болуп, анын артынан байышыбыз керек экен, балдар. Силер бул сүрөттө Жусуп Баласагын агабыздын сүрөтүн көрүп турасыңар. Жусуп Баласагын акын, ойчул, насаатчы. Ал Баласагын шаарында туулган. Анын Кут алчу билим деген китебинде акыйкаттык, бакыт, акылмандык,
сабырдуулук, жөнөкөйлүк тууралуу баяндалат. Ал окуу, илим, билимдүү болуу тууралуу көп жазган. Мына балдар, көрдүңөрбү, Жусуп Баласагын кандай гана жакшы инсан болгон экен. Анын сүрөтү биздин акча бирдигибизде дагы түшүрүлгөн. Бишкекте дагы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети бар. А Ошто дагы анын филиалы бар балдар. Анда эмесе силерге үй тапшырма, окуу менен билимдин пайдасы тууралуу ырдан мага жатка айтып бергиле.